Камчыбек Ташиев пневмонияга чалдыгып жандандыруу бөлүмүнө түштү. 4 январ күнү эртең менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев пневмония менен ооруканага түштү. Бул тууралуу АК-пресс агенттиги өздүк булактарына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, Ташиев республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Камчыбек Ташиевден коронавирусту аныктоо үчүн тест алынды. Анын жыйынтыгы эртең менен даяр болот. Азыркы учурда УКМК төрагасынын абалы канааттандырарлык деп белгиленүүдө. Маалымат булагы Медиа Центр. Урматтуу журналисттер, бүгүнкү күндө ошол күчүрмөн чегара кызматына күчүрмөн атай техникалар тапшыруу аземни өзүңүздөр көп болдуңуздар. Мунун негизги максаты урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы негизинде чегара кызматын күчтөндүрүү маселеси менен Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүндө 30 жылдык эгемендүүлүгүндө Кыргыз мамлекетинин бюджетинен жеке өзүбүздүн күчүбүз менен биринчи жолу тарыхыбызда биринчи жолу өзүбүз ушундай аскердик техникалар сатып алып атабыз. Бул аскердик техникаларды биз Дубайдан сатып алдык. Бардык аскер техникалар өзүбүздөр көргөн аскер техникалар булар баары брондолгон, чооттолгон аскер техникалар жана булар толук бойдон биздин чегарабызды коргоо үчүн бүгүнкү күндө жөнөп кетишти. Бул деген ошо мамлекетибиздин бүгүнкү күндөгү чегараны коргоо президентибиздин койгон тапшырмасын аткаруу негизинде чегараны коргоо, сактоо жана мамлекет бүтүндүүлүгүнө толук бойдон кепилдик берүү маселесин чечүү деп эсептелет. Техникалар негизинен бул Баткен облусуна барат. Себеби деген өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, Баткен облусу бүгүнкү күндө бизде чегарабыз кооптуу маселе жаралып турат. Ошондуктан техникалар Баткен облусуна жөнөп кетишти. Уважаемые журналисты, насколько вам хорошо известно, что сейчас только что мы провели передачу боевую технику, специально приготовленную для погранслужбы. Данная боевая техника была закуплена впервые в истории нашего государства, за независимость нашего государства, за 30-летие. Впервые мы закупили военную технику за финансовые средства бюджета государства. То есть мы закупили данные техники в Дубае. Эти техники полностью бронированные, специально подготовленные для нашей страны. Данная техника в данный момент уже отбыли в Баткенскую область для охраны государственной границы. Данная работа была произведена по поручению президента, уважаемого Садыра Нуркожоевича Жапарова. И отныне мы можем как бы быть более-менее спокойным за охрану государственной границы. Сколько единиц техники? Мы закупили 40 таких бронированных машин. Кроме того, в данный момент еще выделено со стороны государства финансов для закупки беспилотников, которых скоро сейчас в данный момент изготавливаются на заводах разных стран. Я думаю, в скором времени охрана государственной границы будет полностью спокойна. На этот бүгүнкү 40 техникага, брондолгон, чооттолгон 40 техникага мамлекет тарабынан 300 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнүп. Негизи мында аскердик кызматташтык негизинде келишебиз мында куралдар. Эми мурда бардык аскердик техникаларды биз жардам ретинде алчубуз. Же кайсыдыр мамлекеттик жардам, же кайсыдыр мамлекеттик гранттар негизинде алчубуз. Ал эми бул жолу биз техникаларды өзүбүздүн мамлекеттик бюджетинин каражатына сатып алдык. Жана мамлекет бүгүнкү күндө ушундай мүмкүнчүлүгү пайда болду. Бул 40 техникада жетишсе дагы алынабы? Мен уже айтып өткөндөй, биз дагы башка техникаларга дагы уже
мамлекеттик бюджеттин акчаны төлөдүк. Азыр бизге Турцияда жасалып атат беспилотниктер, байрактар. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде 5 мамлекетте бар экен, ошол мамлекет болот. Жакында алда келип түшөт биздин мамлекетке. Бүгүнкү күндө Турцияда биз өзүбүздүн ошол башкаруучуларды ошол жерде окутуп атабыз, даярдап атабыз. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы беспилотниктер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген. Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү. Андан сырткары жеке атуучу курал жарактарды мына бүгүн эле биздин чегара кызматынын кызматкерлери чет өлкөдөн келди. Ал жакта дагы ошол баягы снайпердик аткычтарды сатып алабыз. То есть мындан ары мамлекет бирөөнүн жардамына муктаж болуп, башка мамлекеттер качан бизге жардам берет экен деп карабастан, өзүбүздүн акчага, өзүбүздүн мүмкүнчүлүк менен сатып алууга бүгүнкү күндө мамлекетте финансы пайда болду жана бул маселени президент тапшыруусу менен биз аткарып атабыз. Çok rahmat. Hatta siz aralashib ketdingiz. Hadi selamat olun. Rahmat. Geçen günü bir aytып атат кандидат. Үчүнчү, то есть досрочный президентский выборга даярдангыла мен президенттикке коём. Көрдүңөрбү? Булардын психологиясы бузулган. Буларга ушу революция болуп турса, тез элди талап тоноп турса, тез бийликти алмаштырып турса, мамлекетте стабилдик болбосо, өзекте бийликке жетсе болот. Мындайларга биз жол бербешибиз керек. Мындан ары Кыргыз коомунда, Кыргыз мамлекетинде эч кандай революция болбостон, бардыгы мыйзам чегинде чечилип, элдин эрки менен чечилгенге мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Анан ошону жанагы революция кылып жиберебиз. Как будто бизге мына азыркы бийликке бир укмуш бир сонун бардыгын организованный, экономикалык күчтүү, финансылык күчтүү бир мамлекетти берип подарка кылып кеткендей сүйлөйт да. Биз ошону жасайлы деп туруп аракет кылып атабыз. Ушул биз иштеген убакытта мамлекет күчтүү болушуна жол ачып калайлы деген чоң максат бар. Ошол максатка жетиш үчүн жанагыдай деструктивный элементтерди, жанагыдай ушундай туура эмес элди багытка бурган саясатчыларды дагы коомубуз өзү дагы токтотуш керек да. Коомубуз өзү дагы токтотуш керек. Коом дагы ошолорду ээрчип кете бербеш керек. Эртең мына шайлоо бүтсө, революция кыла турган, же болбосо элди көчөгө чыгара турган эч кандай повод жок. Мамлекет эч кандай давление кылбаса, шарттарды баарын түзүп берсе, колдон келиши иштеп атса, эч нерсени уурдабаса, же коррупцияны развивать этип атпаса, же болбосо бала чага тууган урун бийликке алып келип атпаса, только чуркап гана иштеп атат. Садыр Нуркожоевдун багыты гана ушул, чуркап гана иштеп атат. Ушул багытты колдоо бересиздер деген үмүттөмүн жана мен силерге, урматтуу кызматкерлер, талапты ушундай кылып коюм.